Чыгармачыл үй-бүлөдө төрөлүп, келечегин ошол багытта көргөн инсандарыбызды турмушубузда көп эле жолуктуруп жүрөбүз. Бирок ошол үй-бүлө курган чыйыр жолду татыктуу андан ары улап кетүү, чымырканган эмгекти талап этери турган көрүнүш. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы да мына ошондой чыгармачыл үй-бүлөдө төрөлүп, өз багыты, жаңычылдыгы, аракетчилдиги менен эл оозуна алынып калган таланттуу кыздарыбыздын бири, скрипка ойноо өнөрүнүн чебери Аида Баякова болмокчу. Мен Ош шаарында чыгармачыл үй-бүлөдө төрөлгөм. Атам Кыргыз элине белгилүү комузчу, Кыргыз Республикасынын эл артисти Фахриддин Баяков. Апам болсо көп жылдан бери элдик радиокомпанияда эмгектенет. Ошол мен чыгармачыл үй-бүлөдө төрөлгөнүмө абдан сүйүнөм, сыймыктанам. Ошо кичинекейимен бери эле үйдө музыканын үнү угулуп, жаңырып, ошол мага таасир берди деп ойлойм. Анан мен музыкант болушума атам себепкер десем жаңылышпайм. Аида кызым кичекейинде бул тайнесинин колунда чоңоюп, анан ушу 5 жашында, 5,5 ушундай жаштарда кайра өзүбүздүн колго келди. Ошондо биринчи детсадка берип, ушу детсадты көрүп, анча-мынча орустарды көрүп дегендей, анан музыкальный мектепке алып барайынчы деп, анан Ош шаарындагы жанагы биринчи номер 1 музыкальный школага, ал жерде кыргыздар, еврей мугалимдер көп болчу. Ошонун бирөөнө Штайгер деген немец бар эле, ошого алып барып текшертип көрдүм. Орусча сүйлөп, орусча өтчү да сабактар. Мен 6 жашыма чейин тайнем колунда өскөнчү. Биринчи шаарга келгенде эле ушундай орус мугалимдерди көрүп, мага мындай эме болчу, жат көрүнүпчү. Тилин жакшы түшүнбөй, тартынып. Анан жакшы окуду, бүттү. Анан үйдө өзүм контролдоймун. Анан муну жумуш кылдырбайт элек. Музыкалык мектепте биринчи конкурска катышканым эсимде бар. Республикалык деңгээлге чейин мектептен, шаардан өтүп, конкурстан Бишкекке чейин келгенбиз. Конкурста катышып ойногондон кийин анан мен кызыгуум аябай башталды. Музыканын звугун, үнүн түшүнө баштагандачы, скрипканы ага чейин такыр түшүнбөйт элем. Тыштагым келип, заниматься этким келбей. Анан кийин ушундай концерттер, конкурстар аябай стимул берет экен да. Ошондон кийин аябай жакшылап, чындап кирише баштадым. Анан болду, эми ошо скрипка менен кетем го деп. Жан дүйнөсү музыка деп дигдеген Аида музыкалык мектепти аяктаган соң ошол эле Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайды ийгиликтүү аяктап, Ош мамлекеттик университетинин музыкалык факультетинин фортепиано бөлүмүнө тапшырат. Себеби ал убакта скрипкадан сабак берген мугалимдер СССРдин кулашы менен кошо тарап кеткен эле. Мен Ош мамлекеттик университетинде окуп жүргөндө музыкалык мектепте иштечүмүн балдар менен. Анан музыкалык окуу жайда да сабак берчүмүн студенттергечи. Анан ошол жерде иштеп жүргөндө эле балдарды концерттерге даярдап, анан өзүм да концерттерге чыгып, ошентип чыгармачылыгым ошондо эле башталды да. Ошондо да музыкалык окуу жайда Ниязалыда окуп жүргөндө кыз брак группасына катышат элем. Эстрадага аралашканым ошондон башталды дейм да. Баягы жакшы таланттуу кыздарга көз арткан адам катары Аидаға ушул келип биздин бир ансамбльди толуктаса деген ойлорум бар болчу. Аңгыча эле өзү келип калышты кыздар менен чогуу. Ошондон анан Аиданы биз кыз буракка клавишада ойногон, жана анда синтезатор деп коет элек. Синтезатордо ойногонго ушул сразу эле кабыл алдык ансамблибизге 90-жылы.
90-91-92 жылдары ушул биздин ансамблдеги ошол кездеги курамдын эң мыкты, эң таланттуу кыздарынын бири ушу биздин Аида Баякова. Кыз Бурактын концерттери болуп калчу, анан Гүлшайыр эже мага чыгармаларын берип калчу. Бул чыгарманы ойнобойсуңбу, тиги чыгарманы ойнобойсуңбу, скрипка салып көрбөйсүңбү, кандай болот экен депчи. Анан мейли салып көрөйүн деп, чыгармасын салып, алгачкы чыгармасы Өттү күндөр. Элге ушундай эстрада чыгармалар жеңил музыка аябай мындай жагат экен, элдин табитине тез тарайт экен. Анан концерттерге көбүрөөк чакырып, көбүрөөк чыга баштадым. Анан Бишкекте анан Түгөлбай казактын Сүй жазы деген алгачкы чыгармаларым ошолор. Консерваториядан билим алышым керек деп, анан Бишкекке келдим. Сырттан окуу бөлүмүнө тапшырдым да, улуттук консерваториягачы. Ошондо да мени оштон жиберишпей, башка мугалим жок болуп, анан училищадан да, мектептен дагы кетпейсиң деп, анан сырттан окуу бөлүмүнө тапшырганга туура келди. Жылына 2 жолу келип кетет элем Бишкекке. Анан барып, кайра сабактарымды улантып, балдарды тарбиялап. Консерваторияны ошо Зайцев Руслан Георгиевичте бүтүрдүм. Ал аябай мындай интеллигентный, өзүнүн кесибин жакшы билген мугалим болчу. Ал мугалимде да көп студенттер окуган, көп жакшы таланттар бүт дүйнө жүзүндө жүрүшөт. Дагы билим алайын деп, Бекмуратов Казбек Саидович ошол мугалимге келип окуй баштадым. Ал Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер. Ал агайды окуганыма абдан сыймыктанам. Азыркыга чейин да сабак алып, кеңештерин сурап, аябай жанында жүрөм да. И сегодня представляем вам ассистентку-стажера Кыргызской национальной консерватории Аиды Баяковой. Она ищет того, чтобы эта музыка была выше ее чувств. Вот она удовлетворение тогда находит, но наступает после этого у нее депрессия. Потому что такую музыку, или такую мелодию, или такое исполнение, это не важно, кто будет, а вот именно эту музыку, вот конкретную, вот казалось, что она всю жизнь искала. Это редко бывает в людях.
Эстердин эл артисти, кыргыз музыкасынын залкар устаты Асанхан Жумахматов өз чыгармачыл жолунда көптөгөн өнөрпоз жаштарга колдоо көргөзүп, чоң өнөргө карай жол ачкан. Айданын чыгармачылыгында улуу маэстронун басына татып, ал жетектеген чоң симфониялык оркестрдин коштоосунда бир нече жолу ойноо бактысына ээ болгон. Мен Жумахматов агайга аябай ыраазы болуп кетем. Ушинтип мен өзүнүн оркестр менен ойноткондугу үчүн, өзү дирижировать эткендиги үчүн ушундай жаштарга, жаш чыгып келаткан таланттарга ушундай колдоо көрсөткөнүндө мен аябай ыраазымын да. Ағайларға шын денсаулық, сіздерге чоң рахмат. Дайым бар болыңыздар, дайым ушундай бая жаш таланттарды таптап, ушундай калыкпай, чарчабай жүрүңүздөр. Айда бир нече жолу эл аралык музыкалык фестивалдарга барып, кыргыз профессионал музыкасын Кипр өлкөсүнө, андан соң Астанадагы алтын шаты жаш таланттардын бир нече сыйлыктарына ээ болуп келген. Меня всегда она восхищала своей легкостью, изяществом, темпераментом. Это было просто здорово. Вот в течение 5 последних лет Аида работает в нашем Большом симфоническом оркестре мэрии города Бишкек в группе первых скрипок, артистом оркестра. Я очень доволен ей. Это ответственный, добросовестный. Недавно мы вот выезжали на гастроли, такие, мини-гастроли, можно сказать, в Кант, в Карабалту. И она играла с нами замечательное произведение современного композитора, можно так сказать, «Либертанго» Астора Пьяццолы. И классикалык концерттерге да даярданып, эстрадалык концерттерге даярданып, ал эки башка. Эстрадада өзүң башкача алып чыгышың керек, стиль.
классикада башкача. Ушу аябай аракеттенип аттым. А мне кажется, вот по стилю, вот легкая музыка Аиде очень близка, потому что я же вначале говорил, что она работала с эстрадными концертными программами. И поэтому вот именно ей мы предлагаем вот такую вот, ну, музыку, можно сказать, легкого жанра. Анан концерттерге көбүрөөк чакырып, көбүрөөк чыга баштадым. Анан Бишкектерге чейин келип, анан ошо Бишкектердин концерттердин биринде анан Асоль Малдахматова менен таанышып калдым. И вот на одном из проектов, который инициировала я на Первом государственном канале, это был фестиваль музыкальный, появилась Аида Боякова. И мне она очень понравилась своей скромностью и своим большим потенциалом, который, в принципе, можно было раскрыть за какое-то быстрое, считанное время. Аябай чоң колдоо көрсөттү. Телевидениеден мындай чыгарып, продюсировать этип, жайылтып дегендейчи. Сүй жазым тартканбыз, сүй жазым Канат Култаев тартты, баарыбызга белгилүү режиссер. Андан кийин Испан кайрыктарын тартканбыз көлдүн жээгинде. Аны Асоль Малдахматова тартты. Анан өттү күндөрдү тартканбыз, аны Оштон тарттыргам. Она настолько многогранна, она играет и классику, и из репертуара киргизских композиторов, и нынешней вот современной обработки. У нее хорошие аранжировки, и она заказывает эти аранжировки у маститых, в принципе, музыкантов. Ибрагим Жоносовдун Туулган айылым деген ырын обработка кылып ойноп чыкканмын. Гүлнур Сатылганова өзүнүн концерттерин берип атканда, ошо алдагы өзүнүн ырын
булуттар деген ырдырдап жүргөн, ошо скрипка салып көрбөйсүңбү деп. Мен менен иштешип жүргөн аранжировщик балдар, жакшы балдар менен иштешип жүрөм. Ал Мурзали Жээнбаев деген аябай жакшы импровизацияларды мага жазып берет, аранжировкалар жазып берет. Анан Эркин Меркановдор менен чогуу иштешем. У нее интерес все такой вот, не то что популярной музыки, а к музыке народов мира. Потому что она через эти, она проходит через еще, ей помогает разобраться, чуть-чуть дополняет свободное общение вот это фольклорное шоу. Другой вопрос. Насколько наше государство помогает нашим талантливым личностям и существуют ли инвестиции на государственном уровне? Потому что ведь появление кыргызстанской Ванессы Мэй – это достаточно серьезная заявка. Дүйнөлүк классика жааты жагынан, классика жанры жагынан Спиваковду, Леонид Коганды, Ойстрах деген скрипачтарды күмүр тутам. Эстрада жагынан Ванесса Мэйди, Казакстандан Жамиля Серкебаева, Лана, ушундай скрипачтар. Будучи многогранной личностью, скромной, а таким людям очень сложно приходится в жизни. Я знаю, что у нее необыкновенная трудоспособность. Мало того, что она играет в оркестре, она занимается преподавательской деятельностью. Педагогикалык ишим бул жерде атамдан да калдоо болуш керек. Атам да мугалим болуп сабак берет да университеттечи. Руки нужно освободить, да? Мягкие пальчики, мягкие ручки. Угу. Вот. Как будто на вешалке, да, висит? Угу. Вот. И поехали, да? Угу. Угу. Поднимаем по одному. Угу. А теперь? Өз абдан түз жүргөн, мындай бир калыпта жүргөн, бирөөнүн көңүлүн калтырбаган, анан негизгиси окуучуларды кагып силкпеген, мындай бир кыргызча айтканда башынан сылап окуткан мугалим да бул кызыбыз. Так, подожди, Карина, смотри. Тулган жер көз сумар болуп тагылсам улуңду кимдер талашмак. Мен Ош шаарына төрөлүп өскөн үчүн Ошту аябай жакшы көрөм.
Ош Сулайман тосу менен сыймыктанат, мен да сыймыктанам аябай ош шаарында төрөлүп өскөнүм үчүн. Отпуска, дем алыш болгондо эле ошко тез эле барып турам. Анан мындай окуган жерлеримди, кичинекейде өскөн жерлеримди барып басып, эстеп, аябай сагынып турам. Ушу дагы келечекте ойлор көп эми, концерт берейин деп жүрөт, жеке концертин берейин деп атат. Анан мен дагы айтып атам кызыма, эми негизинен баягы көбүнчө жеңил музыкаларды эстрадалаштырып ойноп жүрбөйбү эми ал. Элге ошол тез жетет экен. Эми негизинен классикага отургундун дагы оркестрдин коштоосу менен симфонический же болбосо фортепианонун коштоосунда дүйнөлүк классикага көбүрөөк көңүл бөл деп атам. Ну как мог, я акцентировал внимание Аиды на индивидуальное, на концертно-исполнительское мастерство. Вот в этом. Я считаю, что опять говорить о том, что будущее за ней, нет, я считаю, что она вполне может тот микроклимат, тот духовный мир в себе, который она таит, она может выразить и быть полезным обществу. Башталышыга эле деп ойлойм да мен. Себеби бул жаны тынбаган кыз өзү. Бир жерде турбаган кыз. Көкүрөгүнүн ар жагында жүрөгү түрткүлөп, тепкилеп эле турса керек менимче. Я очень доволен тем, что в нашем коллективе есть такой музыкант, есть такой человек, всегда юная Аида Боякова. Кыз барак үчүн жан күйдүргөн, деги эле кыргыз маданияты үчүн жан күйдүргөн өтө таланттуу кыздарыбыздын бири деп эсептеймин. У Аиды очень богатое наследие, и очень хотелось бы, чтобы она была продолжателем, и ее ребенок, чтобы она обрела не только вот счастье на сцене, но и была счастлива по-женски, потому что для каждой творческой личности это тоже первостепенно, потому что мы можем мечтать о музыкальном Олимпе, о супер просто сногсшибательной карьере, но если мы не будем счастливы как женщины, то это наверняка в какой-то степени будет удручать. Поэтому я всегда хотела бы видеть Аиду улыбающейся, сияющей и прежде всего от собственного женского счастья.